Сөз Ашыркыл уулу Кенжебекке берилет. Келиңиз трибунага өтүңүз. Урматтуу сот отурум катышуучулары, мен өзүм өтүнүчүмдү кыскача баяндап, ошол боюнча өзүмдүн пикиримди билдирип кетким келет. Аталган талашылып жаткан мыйзам ченемдери ошол адамдын эмгектенүүгө болгон укугун чектейт деп эсептейм. Себеп дегенде жана белгилеп кеткендей, тарапташым белгилеп кеткендей, адам укуктары бул биздин конституцияда жазылган эң жогорку баалуулук болуп эсептелет. Адамдын укуктары менен эркиндиктери эң баалуу болгондуктан мен ойлойм ошол адамдын эмгектенүүгө болгон укугун чектеп жатат. Жана белгилеп кетти бул жерден. Ошол мисал айталы, ошол мэр болобу, айыл өкмөт башчысы болобу, же аким болобу, башка жакка барып иштегенге мүмкүнчүлүгү бар депчи. Мен тетирисин айтмакмын. Өзүм практикамда көрүп атам. Өзүмдүн туулуп өскөн айылыма барып, өзүмдүн кызматымды көрсөтө албасам, анда мен кандай мен ошол кичи мекениме эмгегимди сиңире албасам, өзүмдүн кызматымды көрсөтө албасам, бул ойлойм мен мыйзам чыгаруу органы тарабынан мага чектөө болуп койгон деп. Туура, балким кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө маселе болуп аткан шаар. Бирок негизги адамдын укугун биринчи орунга коюш керек деп ойлойм да. Андай чектөөдү башка жолун тапса болмок. Туулган жерине деп эмес, жана күбөлүктө көрсөтүлгөн административдик бирдикти эмес, башка ченемдерди караса болмок дейм да, менин оюмча. Ошол себептүү ушул аталган мыйзам ченемдери конституциялык нормаларга каршы келет деп эсептейм. Ошону мыйзам чегинде карап берүүңүздөрдү суранам. Бүттүңүзбү? Сөзүңүз. Азырынча бүттүм.